Баары майдан нерседен башталат. Тикелейчи каймана сөз менен кемсинтүү, коркутуу, үй бүлөдөгү зордук зомбулук, жетишпеген турмуштун айынан жашы жет электердин оор шарттарда иштеши. Бул адам укуктарынын тебеленишин көрсөткөн мисалдардын чети гана. Ар бир жаран бирдей укукка ээ. Жаңы баш мыйзамда адам укуктары жана эркиндиктери боюнча так классификация киргизилген. Бирок бүгүнкү күндө атуулардын кызыкчылыгы эске алынбаган учурлар көбөйгөнү тынчсыздандырат. Анын ичинде эмгек укуктары көп тебеленүүдө. Ошол эле мисалы, ошол эле жанагы биздин кафе, ресторандарда, же швейный фабрикаларда иштеп жүргөн биздин жаш балдардын дагы ошол жерде дагы адам укуктарын, алар отпускага да чыкпайт экен. Ооруп калса аларды кандайдыр бир компенсация, бир бюллетендер менен да камсыздалбайт экен. Ошонун баардыгы да бул да адам укуктары. Биз болсо негизи адам укуктары бул сөз эркиндиги катары эле эсептейбиз. Саясий укуктарды эле эсептейбиз. Бирок ал саясаттан тышкары социалдык укуктар бар. Министрлер кабинетинин алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңеш 2013-жылдан бери иштейт. Андан бери аткарылган иш-аракеттер тууралуу маалымат Бириккен Улуттар уюмунун адистерине берилип турат. Первый диалог по правам человека состоялась в Брюсселе. Адам укуктары боюнча биринчи диалог Брюссельде өткөрүлгөн. Анда Кыргызстанда жарандардын укуктарын коргоого багытталган 2 негизги маалымат берилген. Ал чоң иш-чарага ошол кездеги Тышкы иштер министринин орун басары, башкы прокуратура, социалдык өнүктүрүү жана юстиция министрликтеринин өкүлдөр, акыйкатчы барган. Ошондой эле координациялык кеңештин төрагасы өзү болгон. Отчет так жана толук берилген. Өлкөдө балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк да бар. Ал ички иштер жана социалдык өнүктүрүү министрликтери жана жергиликтүү башкаруу органдары менен тыгыз иш алып барат. Тартип сакчылардын маалыматына ылайык, быйыл 9 айда эле өлкө боюнча жашы жет электерге карата зордук зомбулук боюнча 400дөн ашуун факты катталган. Кээштүүсү бул билингендери гана. Жабыркаган ар бир үй бүлөгө жеке жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик план бар. Балдарды коргоо боюнча бүгүнкү Кыргызстанда программа 28-жылга чейин бекитилген бар, өкмөттүн планы. Андан тышкары биз президент октябрда Кыргыз Республикасынын улуттук өнүгүү программасы бекитилген 2026-жылга чейинки. Бүгүнкү күндө ошонун иш-чара пландары түзүлүп атат. Ошол жерде дагы ошо балдардын укугу боюнча, балдарды коргоо боюнча атайын иш-чара пландары түзүлөт. Эске салса, Конституциянын жаңы редакциясында адам укуктары жана эркиндиктери бөлүмүндө жалпысынан 44 берене камтылган. Мурдагы баш мыйзамдагы каталар толукталып, чет өлкөнүн тажрыйбалары эске алынган. Мерим Эшимбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.